Үйгө чейин алып келди, аябай жаш кыздар экен. Жашы жете элек өспүрүм кыздын эртелеп үй бүлө жүгүн өз мойнуна алышы анын ден соолугуна гана терс таасирин тийгизбестен социалдык, физиологиялык жана психологиялык жактан жабыр тартуусуна өбөлгө түзөт. Окууга болгон каалоосу күчтүү, келечекке кенен көз караш менен мамиле кылган Фатима Асанкадырова эрте никеге турууга каршы көз карашта. Бүгүнкү биздин коюлганыбыз бул эрте никеге туруу болду. Ошондой эле биз зордук зомбулукка каршыбыз. Мен өзүм өспүрүммүн. Азыр мисал үчүн көп эле карасак, жаштар мындай эрте никеге турууну мындай тренд кылып алышты да. Бул эрте никеге туруу бул негизинен эле ката деп ойлойм. Анткени биз өзүбүз бала туруп, кайра мындай өзүбүз кайра ошо төрөп, кайра биз ошо баланы өзүбүз бала туруп бага албайбыз да. Кыйын эле болот. Тийип алгандан кийин бизге жакпай калышы мүмкүн. Биз жаштыгыбыз кылып тийип алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан биз деген мындай өзүбүздүн курагыбызга жетип, мындай эне болууга татыктуу болгондон кийин гана биз турмуш кура алабыз. Жыл ичинде Ат башы районунда зордук зомбулуктун 75 учуру катталган. Анын ичинде 6 учур эркектерге жана 6 факт жаш өспүрүмдөргө, ал эми калганы аял кишилерге карата жасалган. Зомбулукту алдын алуу максатында жаш өспүрүмдөр менен иштешкен милиция кызматкерлери ар түрдүү иш алып барып, керек учурда үймө үй кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзөөрүн белгилешет. Алдын алуу үчүн биз ички иштер органдары, жеке эле бул ички иштер органдары эмес, жалпы коомчулук, жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү элдер менен иш алып барабыз, окуучулар менен, мугалимдер менен иш алып барабыз. Буга чейин бизде Ат башы районунун аймагында 4 жаш өспүрүм никеге туруу фактысы катталган. Анын ичинен биздин Акмыл айылында 1 факты катталып, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Биз ата-энелерге дагы, окуучуларга дагы, ошо мугалимдер менен бирдикте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай иш-чараларды өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Баймабай. Өлкөбүздүн 7 дубанындагы лидер айымдарды коргоо фонду тарабынан колдоо тапкан Акмуз айылдык депутаты Аида Акматакунова зомбулукту алдын алуу, аялдарды коргоо, эрте никеге туруунун зыяны тууралуу ар түрдүү иш-чараларды өткөрүп, бул жолку спектакль суроо-жооп сценкасында өз мойнуна алган. Коомчулукта азыркы эң көйгөйлүү болуп жаткан зордук зомбулукту алдын алуу болуп эсептелет. Январь айында бир коомчулукта лидер айымдарды колдоо өнүктүрүү боюнча долбоорго барып катыштык эле. Ошол учурда бизге ушундай бир жакшы кандай коомчулукка кандай иш-аракеттерди жасайсыңар, коомчулукта элди кандай алып чыга аласыңар, ошол элдин арасында лидер айымдарды кантип өстүрө аласыңар деген максатта уюштурулган болчу. Иш-чара USAID-тин жигердүү жарандар долбоорунун каржылоосундагы коомчулукту өнүктүрүү альянсы коомдук бирикмеси ишке ашырган. Аялдардын лидерлигин жана коомдук жашоого катышуусун күчөтүү долбоорунун алкагында уюштурулган. Долбоор элеттик айымдардын лидерлигин көтөрүүгө жардам берип, таштандыларды башкаруу, зордук зомбулукту алдын алуу багытындагы демилгелерин колдойт. Алина Сынкулова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.